6 микрофон. Рахмат. Мен тактоо ретинде Зиялды Жамадинов депутат сой бергенде сиз айттыңыз, Кыргызстан жарандарына Алмаз мырза 10 000 сом төлөсө уруксат беребиз деп. Ошонун текенин баасына 10 000 сомго уруксат бересиздер деп атканга? Тактап койсоңуз. Ооба. Анда текенин баасы бир койдон арзан экен да. Аны 10 000га каалаганын ичинде кырып койсо экен да. Бул жерде каалаган чыга албайт, анткени 10 000 сом төлөсө чыгат да, айтпадыңызбы? Жок, бул жерде мергенчилик белети болуш керек, мергенчиликке чыгууга уруксат алыш керек, жанагы мылтык көтөрүүгө укугу болуш керек. Ошонун баары болгондон кийин анан 10 000 сом кайсы түрүнө айтып коюңуз тактап. тоо текеге. Тоо теке, кулжагачы? Кулжага 700 000, жана чет өлкөнүкүндөй. Элики канча уруксат 15 000 сом. 15 000 сом берсе, элики да уруксат бересиздер атканга. Жанагындай талаптар бар. Ал жерде ар бир чарбага, ар бир жерге лимит коюлат. Мисалы үчүн район ушелеге лимиттер коюлат. Ошол лимиттен ашык сатып. Анда кызыл китептен чарып коелу, депутаттар анда кызыл китеп киргизип кайра 10 000 сомго уруксат берип аттырган эмне кереги бар анда? Барын чаралды, ата берелет чекесинде. Теке кызыл китепке кирген эмес, элик кирген эмес, доңуз кызыл китепке кирген эмес. Канча акча түштү ошо Кыргызстан жарандарынан? 4 миллион сом. 10 000 сомдон текеге. Бул жерде теке ашып кетсе бир 120 башкана жергиликтүү жарандарга сатылган. Калганы көбүнчө акча жанагы бөдөнөдөн, кекиликтен, кырголдон, коёндон ушундай түшкөн каражаттар. Добуш менен 4 микрофон. Менде азыр мындай маалымат келип калды да. Ашу департаменттин башчысынын азыр өзүнүн эле 4 аңчылык чарбасы бар экен деген сөздөр айтылып атат азырчы. Айтыңызчы сизде бүгүнкү күндө барбы же тууган уруктарыңызда ошол? Жок менде. Мына эртең текшерүү жүргүзбөйлү ушугачы. Текшерүү жүргөн 4 жыл бою текшерүү жүрдү. Биз бул реформаны баштап, аңчылык закон киргенден кийин жанагы 80 фирманы жоюп 40 фирмага түшүргөн убактан бери ошол жана өтпөй калган, конкурстан жер ала албай калган фирмалар менен соттоштук. Бир тобу менен органдарга чейин жазышып, текшерүү 4 жыл биздин департамент, анын ичинде мени да текшеришти. Дастанбек Артипбекович, азыр ушундай маалыматтар келип атат. Эми аларды эле жөн айтпаса керек мисалгачы. Текшерип көрөлү ошолорду. Сунуштар бериңиздер, болсо тийиштүү органдарга жөнөтүп коебуз. Юридикалык жагын карап беришет. Рахмат, ушу менен суроо жыйынтыкталды. Талкуу жакшы болду. Колдогон депутаттарга рахмат. Мына өкмөт чарба уюмдары жана азыркы жооп берип аткан аңчылык департаментинин жетекчиси сиз айтып атасыздар 160 штат болсо биз кооруп алганга даярдык деп. Ага өкмөт акча таппайт, акча жок деп атасыздар. Эгердин азыркы алган зарплатасы айлыгы 5 000 сом, айлыктар ошо макул болуп иштеп атат. Ошо 160 кайтаруучуга бир жылда кеткен расход 9 600 000 экен. Макул 10 миллион болсун. Дагы башка расходторуна кошуп келди 15 миллион. 15 миллион өкмөт таппай калдыңарбы? Силер канчалаган гранттар келип атат? Ошо экологияны, жаратылышты сактап калалы деп силерге эл аралык донорлор акча берип атат. Грант бекер. Миллиондон долларларды. Аз керек болсо барын айтып берет Экмат Журпаевич. Ал жөнүндө оозуңарды ачканга келбей атат. Анан 15 миллион сомду бир жылда кетет деп, силер аны элдерге 10 жылга 500 миллион деп калп айтып жерде отурасыңар. Өзүңөр түзүнөн түз кызыктырасыңар. Мына Алмазга соо бердим мен коллегам, эртең текшеребиз. Тууганыңызга бир фирма оформить болсо, анда сиз жумуштан кетиңизге токтосуз. Кайсы жинди өзүнүн атына фирманы жаздырат? Сиз өзүңүздүн атына фирма жок. Туугандарыңыз болсо эртең ордуңуздан 5 мүнөт албай кетиш керек. Эртең Жамалдинов мырза запрос берет ошону. Анан көп талкуу болду. Негизинен ким кайтарат браконьер? Андай болбойт. Браконьерлер көбөйбөйт. Тескерисинче жок болот. Поом өзү даяр азыр. Биздин элдер 99% колдоп атат. Ишенмесеңер чыгып сурагылаңыз, 99% колдоп атат, ушуну жапкыла деп. 99% колдоп атат. Азыр айылдарда, кээ бир өрөөндөрдө өзүнүн инициативасы менен өздөрү кайтарып атат.
эл өзү коргоп алат. Ушул биз акыбалга жетип калдык. Айыл-айылда аксакалдар баш болуп өздөрү коргоп алат. Биз ушу шарт түзүп берсек, өздөрү коргоп алат. Азыркыларында фирмалар коргоп атат дестерби? Ким ишенет тоонун башына отуруп бир тек атып келдип. Сиз ишенесизби? Ошончо барып бир тек атып келеби? Жок, 10-15 атат. Ал хозяин ошо ээси болуп алган. Аны эч ким текшербейт аны. Анан айтып атасыздар барып туруп, карыганын мүйүзү чоң атат деп. Бул да калп. Кантип барып карыганын атат. Тандап туруп тукум улоошун атат. Жок кылат ошо тукум улоошун. Аны эч ким текшербейт. Бир турист барат, жанында фирма барат, 5-6 киши барат, болду. Ошолордон башка эч ким көрбөйт. Рахмат. Кийинки сөз депутат Акаев Жанарбек Кубановичке. Рахмат. Урматтуу депутаттар, биз мына макул болгондор дагы бар, каршылар дагы бар. Бирок жалпы алып караганда биз ушул маселени мына Экмат Журукбаевич туура көтөрдү. Ушул маселени талкуулап аткандын өзү жакшы. Биздин парламенттеги талкууну көргөн жалпы жарандар сейрек кездешүүчү жаныбарларга, экологияга, био түрдүүлүккө болгон мамилеси өзгөрөт. Айыл ападагы, райондордо болобу, коруктарда болобу адамдардын аң сезими, пикири өзгөрөт. Биз ушу жаныбарларды атпашыбыз керек экен, сакташыбыз керек экен деген бир кандайдыр бир деңгээлде аң сезим өзгөрөт. Ошондуктан мына каршылар дагы, макул болгондор дагы биргеликте ушундай маселелерди парламентте талкуулап турганыбыз туура. Бирок сиздерден бир өтүнүч, биз муну экинчи окууда дагы талкуулашыбыз керек деп ойлойм. Ошондуктан бул мыйзамдын тагдырын эми каршы болуп аткандар дагы аргументтерди келтирип атат. Туура түшүнүп атабыз. Бирок экинчи окууга дагы талкуулаганга бир мүмкүнчүлүк берсеңер, менимче жакшы болмок. Бул жалпы мындай чоң салым болмок деп ойлойм да. Экинчиден, мына өкмөт мүчөлөрү өздөрү моюнга алат. Буга чейин билесиңер, мамлекеттик баягы өзгөчө кайтаруудагы коруктарга чейин чет элдик аңчылар келип, өздөрүнүн жанагы заманбап курал жарагы менен снайпер деп коебуз, жанагы биздин кайберендерди атып, анан ошол жерде ютубка коюп, миллиондогон чет өлкөлүктөрдү Кыргызстанга чакырды. Мына Канададан келген мергенчилер, туурабы? Келип, алар атып, мына урматтуу аңчылыкка кызыккан дүйнөдөгү мергенчилер, мен сиздерди Кыргызстанга чакырам. Кыргызстанга келсеңер абдан оңой экен. Бул жакта кайберендерди кырса боло берет экен. Мына мен жонумда мынандай, мынанча килограммдык аркар кулжаны аттым деп бүт дүйнөгө чакырык салды. Биз мына ушундай жагы менен таанылбашыбыз керек деген ой. Бул болгондо дагы мамлекеттик өзгөчө кайтаруудагы жана Сарычат, Эрташ сыяктуу коруктарда болуп атат. Биз мындай мыйзамды алып чыгып, коомго коңгуроо кагып, элге, ошол аңчыларга, өкмөткө айтып турбасак болбойт деген ой. Кайберендерге мындай кыргын салган саясатты токтотушубуз керек деген ой. Ал эми бюджет боюнча, экономикага кошкон салымы жөнүндө айтып өттүк. Ошондуктан урматтуу өкмөттүн өкүлдөрү, мен ойлойм, бул мыйзамды биз эми өтөт деп туралы, бирок өтөбү, өтпөй калабы, депутаттарды эми ар бирин биз мындай мажбурлай албайбыз. Ар бир депутаттын, каршы сүйлөгөн депутаттардын дагы оюн урматташыбыз керек. Алар менен дагы биз аргументтерин мындай карашыбыз керек. Бирок кандай болгон күндө дагы ушул маселени биз сөзсүз түрдө тынбай талкуулап турушубуз керек деп ойлойм. Бирок бул мыйзамды биринчи окууда өткөргөнүбүз аябай маанилүү болмок. Анткени экинчи окууда дагы биз мына ушинтип ийне жибине чейин проблеманы талкууласак, аңчылар, башкалар дагы ойлонуп калмак, браконьерлер өзгөчө. Угуп турсаңыз, төрага. Сиз сураганда айтканда чечим болбой калды, тең болуп калды деп. Эми тең болгондон кийин мындай коюлбайт, анан чечим чыгып калды деп. Эч болбосо эртеңки чейин туруп туруп, анан тактап туруп коесуз, жөн деле өтөт экен. Биз көрүп атабыз азыр колдогондор көп, бирок мыйзамдуу болсун да. Жок, бүгүн добуш берүүгө кирилип калды. Антип мен четке кага албайм, эртеңкиге калсын деп. Анда туура эмеспи? Сиз өзүңүз айтканда чечим жок, тең болуп калды деп. Карабыз, тең болгондо да бир чечимге келишибиз керекпи? Жогорку кең палатага чыксын деп эле чыгардык деди. Палатка чыкты, талкуу болду, суроолор болду. Жок, төрагасы ошентип айтты да микрофонго. Стенограмманы карасаңар, ушинтип айтты, мен уктум. Эми палатага чыкты да мыйзам долбоору. Палатага чыгып, палата ар бириңиздер добуш берип атпайсызбы? Ар бириңиздер добуш берип, суроо, талкуу болду. Ар берип атпайбы добушун? Бул жерде эмне регламент бузулуп атат, мен түшүнбөйт. Чечим жок да. Урматтуу депутаттар, кайрадан добушка коем, добуш бериңиздер. Мыйзам долбооруна. За. Кайрадан. За.
Добуш бериңиздер. Макул 82, каршы 27, баары 109 катталды. 109 мыйзам долбоору өткөн жок.